Кечээ 22 августта Ибраимов 181 дарегинде жайгашкан жатакананын үй комитетинин башчысын тандоо болуп өттү. Ага көп кабаттуу үйдүн жоон топ жашоочулары катышты. Алгач эле тандоого келген жашоочулардын тизмеги түзүлүп баштаганда ортодо келишпестиктер чыгып, тургундар арасында кайым айтышуу орун алды. Sen özüngüz jasta ketsen ara kol koyalım. Кошуналардын эки тарапка бөлүнүп калганы таасын көрүнүп турду. Бири учурдагы үй комитетинин башчысы ордунда калсын десе, экинчиси башканы шайлаш керек экендигин айтып, эки тарап аял эркегине карабай бири-бирине жалданып жатышты. Жыйындын жүрүшүндө учурда иштеп жаткан үй комитетинин башчысы Мунар Осмоналиева отчетун берип, кылынган иштер тууралуу айтып берди. Дегенден холодный вода 600 миңге жазалды. Бир ушу жерден келгенден бир өңөрдөн бир тыйын акча кеткен жок. Бүт партиядан спонсордук эме менен бүтүн. Муну менен катар Илбирс ачык акционердик коомунун өкүлү жатакананын айланасындагы сатылган жерлер боюнча өз оюн билдирди. Ответственно могу сказать, что Домком ваш, она не имеет никакого отношения к этому участку. То есть она никак не может, ни в правовом форме, ни физически. И то, что вот... Нет, он просто вводит в заблуждение. Я ходил... А нам вербезим силен. Вы сами понимаете, как она не имеет документов, допустим, жерге ешқандай документы жоқ болса болады. Она как наш представитель идет в суд и говорит, что не имеют никаких Андан кийин кезек ишкер Артур Сыдыковго берилди. Артур мырза үй комитетинин башчысы болуп башка шайланышы керек экендигин айтып, жашоочулар тарабынан ага коюлган дооматтарга жооп бергенге аракет кылды. Adamları o silah koyuz ben silah olsun. Adamlarga айтып болсо плошад, тамак, эски плошад жок бу жерде. Артур деген башкача эмеде айткан. Артур мырзага сөз бербей койгонуна ардандыбы Айтор бир маалда жыйынды тартып жаткан журналисттик топко катырылды. Анда журналист Кайрат Кенжебаевдин дарегине провокатор, акчага сатылган деген орой сөздөрдү айтып кирди. Провокатор сен турбайсың бе? Эмнеге провокатор? Мен не кылып атабыз? Сиз антып айтканда кандай окуңуз бар? Эмне себепти? Эмне себеби? Бир жактуу көрсөтүп атасыңар телевидениеда. Сиз барбы доказательство бир жактуу? Көрсөтүңүз, айтыңыз. Журналисттер тарткан укугу бар. Артур мырза, мен сизге кайрылгам. Кайрылбай койдумбу? Силер Кудайдан коркуп иш кылгыла да. Кудайдан коркуп эле иш кылып жүрөсүз. Мыйзам бузууларды эмне мыйзам жактабай, наоборот ошол адамдарды жактап. Мен сизге чалсам бошоп айтпайсызбы? Көлгө кеттиңиз, эки жакка кеттиңиз. Келиңиз, бизге келиңиз. Мен келип интервью бердим. Бердиңиз, чыгарбадык. Эмне деп атасыз? Чыгарбадык. Эмне деп атасыз? Салдыңыз мен сүйлөп аткан сөздөрдү. Сиздин жарым саат коюмбу? Өз 15 мүнөттүк эмеге. Болбойт, сиз настан сүйлөгөнүн жарым сааттан коюп атасыз. Жарым саат мен салар деле ошондой. Биз баардыгы мыйзам чегинде Артурмузда по правилам менен. Кудай турат деңиз. Кудайдын астында акча алган жоксуңарбы ошондон? Акча алган жокпуз. Келиңиз, Кудайдын астында. Илбирстен алып келиңиз. Келиңиз. Кудайдын астында. Мен сизге кол жиберип атам, Артурмузда мындайраак туруңуз. Мен сизге колуңузду. Илбирстен. Алган жокмун, келиңиз. Келиңиз колду. Мынакей. Сиз эми күнөөлөп атасыз, эми бизди күнөөлөп атасыз, эми доказательствоңуз барбы? Биз акча алып, ошону айтыңыз. Репортаждын өзүн эле карасаңар, ушул жерде бир жак көрүнүп турат. Жок, сизди да бир конкреттик Артурмузда. Мындай мындай дистанция кырмаңыз, азыр болбойт. Мындай сиз да тартайын, сиз эмне себептен айтып атасыз? Айтты, журналисттер чыгарган болбой, сизди чыгардык, эмне керек дагы? 200 кылбай эле. Сиз бизди акча ал деп күнөөлөп атасыңар. Сиз акча ал деп күнөөлөп атасыз, Артурмузда. Бизди акча ал деп күнөөлөп атасызбы? Эмне фактыңыз бар? Момундай кызды чогулуп атат. Эмне интересиңер бар биякта? Бир үйдүн эмесин башчысын шайлаганга ушундай проблема болду. Артур мырза, сиздин кандай кызыкчылыгыңыз бар? Артур мырза, жооп берип коесузбу? Артур мырза, кандай кызыкчылыгыңыз бар?
ушунчалык акимдерге чейин киришип отур да. Эмне кызыкчылыгы бар айтыңызчы бияка. Силерде эмне кызыкчылыгыңар бар бул жакта? Жо бизге кызык болуп атат. Бишкекке чагылдыралы Кыргызстанга мондай бир үйдө ушундай бизнесмендер, сиз деген Артур Сыдыктын чоң бизнесмен адам экенсиз. Мындай эмне кызыкчылыгыңыз бар? Ишкер менен журналисттин ортосундагы чырга укук коргоо органдарынын өкүлдөрү аралашып, эки жакка бөлдү. Эмне себептен? Жо тартып атса бузулду отур. Эмне себептен бул жакта кызыкчылыгыңар бар? Илбирстин аркасынан Сиздин эмне кызыкчылыгыңыз бар? Чуркоо эле сиздин сөзүңүз ал. Жок, Илбирстин аркасынан эмне чуркап жүрөсүң? Кайра эле бул жактан. Сиздин сөз биздин, сиз айтып атасыз. Силерге келип айтты. Сизге деле Мен айтпадым. интервью бердим. Эмне себептен чагылдырган жоксуңар? Чагылдырдым. Эмнеге телевизорго чыгарган жоксуңар? Чыкпады, каяка телевизорго чыккан жок. Чыкты, сайттарга түштү, эч кандай телевидениеге Бул чыгарган. жерде силер акча алдыңар. Сиз бул сиздин сөзүңүз. Ошон үчүн бирөөнүн аркасынан мондай кылып туруп жаманды көрсөткөнү келбегиле. Тартсаңар адилеттүү көрсөтүңүз. Адилеттүү тартып атпайт. Сиз ал сиздин оюңуз. Уяты жок журналисттерден Силердин сиздей болгон иштен кулай сактап. Собрание болуп атат. эмне уруш болуп атат? Жо мен журналистмин. Келип аласылып атат. Муну токтойсуңар. Бизге келип мондай комит, мен журналистмин. Пожалуйста, тартып атасыз. Бул келип алып өзү претензиясын коюп атат. Вот его разбирайтесь с ним. Ошентип Ибраимов 181 дареги боюнча жайгашкан жатакананын башчысын шайлоо ызы чуу менен коштолду.